Салам достор, коучинг тууралуу курсту баштагандан бери бизге көптөгөн суроолор келип түшүп атат. Коучинг деген эмне, анын ичинде эмне камтылган деп бул албетте бул суроолорду түшүнүү менен кабыл алуудамын. Анткени бул биз үчүн жаңы термин. Бирок бул сөздөн чочулабагыла, анткени бул сөздү жеке эле бизнесте эмес, карьерада эмес, кадимки эле күнүмдүк жашообузда жубай катары, дос катары, апа катары колдонсок болот. Коучинг бул кыпкыргызча кылып которгондо жолдош, жолдошчулук дегенди билдирет. Мисалы кайсы бир адамдын жанында койгон максатына чогуу баруу, же болбосо кайсы бир адамдын жанында кадимкидей терөөч болуу, кайсы бир адамдын жанында колдоо көрсөтүп, шыктандырып туруу. Коучингдин ичине эмнелер кирет? Эң эле биринчи биз адам менен баарлашаарда, мейли ал ким болбосун, адам менен баарлашууда бир толкунга, бир ыргакка түшүү, сонастрой деп коет. Экинчиден болсо ошол адам менен терең баарлашуу үчүн, ал адамдын жүрөгүндөгү санааларын, ойлорун билиш үчүн биз туура суроо бергенди үйрөнүшүбүз керек. Ачык суроолорду, адам ойлоно турган суроолорду беришибиз керек. Коучингдин ичине ушул суроолорду да кантип бериш керектигин үйрөтөм. Андан кийин бизде ар бирибизде конкою уга билүү деген көндүм дагы аксап келет. Бул нерсеге да коучингде үйрөнөбүз. Мисалы конкою уга билүүнүн кандай техникалары бар, угуп жатканда кандай нерселерди ичибизде өчүрүшүбүз керек, кайсыны күчөтүшүбүз керек. Мына ушул нерсе жөнүндө дагы силерге үйрөтөм. Анан эң негизгиси адам бараткан жолдо, максатындабы же кандайдыр бир жаңы адатты сиңирүүдөбү айтор шыктандыруу деген бизге дагы көндүм абдан керек. Бул көндүмдөрдүн баардыгын жумшак, ийкемдүү көндүм деп да атасак болот, же болбосо мягкие навыки деп коет, soft skills деп коет. Кыскасы биз коучингдин ичинде бир айдын ичинде ушул көндүмдөрдү аябагандай сиңирип өзүбүзгө, муну жөн эле теориясын угуп койбостон, муну практика жүзүндө ишке ашырып көрөбүз. Жана мунун өзгөчөлүгү, мен силер менен бир ай бою WhatsApp группада болом. Эки-экиден бири-бириңер менен практика кыласыңар, суроолор болсо жазасыңар. Мен байланышта болуп, мүмкүнчүлүк болор менен ал суроолорго жооп берип турам. Анан коучинг эмне үчүн иштейт? Подотчетность деген бар. Бул башкача айтканда бүгүнкү койгон максаттарың, бүгүнкү пландарың эмне болду деп сурап турган адам болот да. Кой, баланча сурайт, мен бүгүн кылышым керек деген адамга да бул дагы мотивация берет, түрткү берет. Кыскасы ушунун баардыгы коучингдин ичинде камтылган. Бул аябагандай оңой, эч кандай татаалдыгы жок. Жана шашылгыла, бир буюрса дагы группа топтоп атабыз. Кийинки айга жазылганга жетишип калгыла. Анда эмесе коучинг курсунда силер менен кайрадан жолугушканча.